окуяларды божомолдоо, оюндун мүмкүн болгон варианттарын жана натыйжаларын эсептөө, ыкчам чечимдерди кабыл алуу жана чечкиндүү кадамдарды жасоо жөндөмү шахматчынын негизги сапаттары болуп саналат. Шахмат оюну сабырдуулук, чыдамкайлык, туруктуулук жана керек учурларда эмоциясын көзөмөлдөп, аны башкара алгандыктын өздөрүнө ээ боло алат. Оор кырдаалда кайраттуу болууга үйрөнөт десем, мен жаңылышпайм. Бул айтылган сапаттардын баардыгы судьяларга жана сот кызматкерлерине абдан керек. Аралгайский областынан келишти командалар. Былтырда өткөрүлгөн, быйыл командалар күчтүү келиптир. Оюнчулардын бардыгы оюн жакшы маанайда өтүп атат. Уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдиребиз. Былтыркы жылы биринчи жолу өткөндүктөн командалар жакшы түшүнбөй ошондой болгон. Быйыл командалар күчтүү келиптир. Андан тышкары ардагерлер командасы, Конституциялык соттон да командалар келип, командалар катышуучулар көбөйүп күчтүү командалар келиптир. Мисалы, кайсы бир иш карап чечимге келип атканда, ар кандай мындайча айтканда варианттар болот. Кайсынысы туура, кайсынысы мыйзам жагынан дагы, справедливость жагынан да кайсынысы туура келет деп. И ошол жерде ойлойбуз, ошол айтып кеткендей, туура жүрүштү көрсөң дагы, туура жолду көрсөң дагы, андан жакшыраагын изде дегендей. Ошондуктан судьялык кызматты аркалап жаткандыктан дагы кайсы бир чечим туура көрүнгөнү менен, андан дагы тышкары аны менен эле токтолуп калбай, андан тышкары дагы бир жакшыраак, кененирээк ошол ой жүгүртүүнү талап кылат. Ошол жагы менен ойлойбуз, ошо бири-бири менен ошол ушул жактарынан дагы окшош жарлары бар деп. Да, второй год проходит на хорошем, высоком уровне. Тут участвуют очень высокие должностных люди. Мне очень отрадно, что все они играют в шахматы, притом очень хорошо. Если каждое должностное лицо в нашей стране играло бы в шахматы, я думаю, у нас все было бы хорошо. Oyun abdan жакшы өтүп атат, жакшы маанайда. Күчтүү тандалып келген оюнчулар бар экен. Буга чейин эле шахмат ойноп жүргөм, бирок мындай любительский болуп. Анан азыр бул турнир аябай мотивация берип атат. Анан кийин да ойнош керек экен деп. Мектепте окуп жүргөндө эле ошо тааныштар менен ойноп жүрүп эле, анын бардыгы эле билет. Шахмат аң сезимге пайдалуу, өзүбүздүн кесибибиз боюнча дагы абдан жардам берет. Бат чечим кабыл алганга ар кандай эмоцияңды кармап көп жардам берет.